Республикалык спорттук коллеждин директору Айбек Ташматов камалды. Бишкек шаарындагы Шералы Сыдыков атындагы Республикалык спорттук коллеждин директору Айбек Ташматов 15 апрелге чейин камакка алынды. Мындай чечимди 19 февралда Бишкектин 1-май райондук соту чыгарганын Азаттыкка мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, аны камакка алуу өтүнүчүн сотко Аскер прокуратурасынын тергөө бөлүмүнүн башчысы берген. Айбек Ташматовка кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен айып коюлду. Ал 5 февралда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети ошол кездеги төрагасы Камчыбек Ташиевке республикалык спорттук коллеждин базасында салынган жаңы спорт комплекси жана капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөн жатакана, мечит жана тарбия корпусун тааныштырган. Жакында эле социалдык тармактарда Айбек Ташматов Кыргызстанда Крим чөйрөнүн анабашы аталган Камчы Көлбаевке Камчыбек Асанбек тойканалардын биринде тебетей кийгизип жатканы тартылган видео тараган. Камчы Көлбаев 2023 жылы 4 октябрда Бишкекте УКМнын атайын операциясы маалында өлтүрүлгөн. 10 февралда президент Садыр Жапаров Камчыбек Ташиевди министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы кызматынан бошоткон. Ошол учурда Германияда дарыланып жаткан Камчыбек Ташиев Садыр Жапаровдун аны кызматтан алуу чечими өтө күтүүсүз болгонун билдирген. 13 февралда Ташиев Бишкекке кайтып келип, 17 февралда чет жакка чыгып кетти. Бирок кайсы өлкөгө жана эмне үчүн кеткени айтылган жок. Садыр Жапаров 16 февралда Кабар улуттук маалымат агенттигине курган маегинде Камчыбек Ташиевди кабыл алганын, УКМнын мурдагы төрагасы мамлекеттик кызматка барбай турганын айткан. УКдагы Грудак аттуу жетекчи камакка алынды. Аскер прокуратурасы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Бишкектеги 6 башкармалыгынын башчысын камакка алды. Укук коргоо органдарынын маалыматы боюнча ал коррупцияга шектелүүдө. Ал Грудак деген каймана ат менен белгилүү. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту атны 15 апрелге чейин тергөө камагына камоо чечимин чыгарды. Тергөө материалдарынын негизинде камакка алынып, чектүү кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси боюнча айыпталууда. Тергөө иштери уланууда. Тергөө органдары башкаруу түзүмүндөгү коррупциялык иштерге катышы болушу мүмкүн болгон башка адамдарды аныктоодо. Кадырбек Атамбаев менен Эрмек Эрматов камакта калтырылды. 20 февралда Бишкек шаардык соту мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Кадырбек Атамбаевди камакта калтыруу боюнча 1-май райондук сотунун чечимин күчүндө калтырды. Бул тууралуу адвокаты Нурбек Токтакунов билдирип, шаардык сот 19 февралда бул иш боюнча шек саналып жаткан Социал-демократтар партиясынын мүчөсү Эрмек Эрматовду да 17 мартка чейин камакта калтырганын айтты. 2025 жылдын 22 ноябрынын таңында социалдык тармактарда бир катар саясатчылардын үйү тинтилип, кармалганы тууралуу маалыматтар тараган. Көп өтпөй Ички иштер министрлиги Темирлан Султанбеков массалык башаламандыкка чакырык жасаган деген шек менен милицияга жеткирилгенин билдирип, ал бир бөлмөдө 2 адам менен сүйлөшүп отурган видеону жарыялаган. Тасмадан Темирлан Султанбековду, Эрмек Эрматовду жана Славян улутундагы дагы бир кишини көрүүгө болот. 3 адамды Ички иштер министрлиги белгисиз жаран катары белгилеп, ал боюнча маалымат берген эмес. Милиция видеодо өлкөдө башаламандык уюштуруу тууралуу сөз болгонун кабарлаган. Ички иштер министрлиги ушул эле күнү жапырт кармалган адамдарга байланыштуу маалымат таратып, алардын үй жайын тинтүүдө курал-жарак, ок-дары, гранаталар, байланыш каражаттары, 150 000 доллар, тополоңду каржылоо боюнча документтер жана банки заттар алынганын маалымдаган. Мекеме шектүүлөргө жогорку кеңешке шайлоодон кийин өлкөдө тополоң уюштурууну максат кылган деген айып койгон. Кийинчерээк 150 000 доллар Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери, экс-депутат Адахан Мадумаровдуку экени белгилүү болгон. Оппозициялык саясатчы каражат анын үй бүлөсүнө таандык экенин айтып, ИИМдин кызматкерлери акчаны далил зат катары алып кеткенин билдирген. Бул иш боюнча Адахан Мадумаров күбө катары сурак берип чыккан. Алмазбек Атамбаевдин уулу Кадырбек Атамбаевке, Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековго жана экс-депутат Кубанычбек Кадыровго бийликти күч менен басып алуу беренеси менен кине коюлган. Социал-демократтар партиясынын мүчөсү Эрмек Эрматов, Алмазбек Атамбаевдин мурдагы жеке жансакчысы Дамир Мусакеев, активист Турсунбай Шарапов, экс-депутат Шайлообек Атазов жана ишкер Урмат Барктабасов, ошондой эле толук аты жөнү белгисиз Кыкынг жана УЭ дагы 2 адам массалык башаламандыктар беренеси боюнча шек саналууда. Кармалгандар жана алардын жакындары коюлган айыптарды четке кагышкан. Экс-депутаттар Кубанычбек Кадыров менен Шайлообек Атазов 25 январда үй камагына чыгарылган. УКМнын коррупцияга каршы күрөшкөн 6 башкармалыгынын жетекчиси камакка алынды.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети өзгөчө маанилүү иштер боюнча 6-башкы башкармалыгынын жетекчиси Тилек Абдыкалыков 19 февралда Бишкектин 1-май райондук сотунун токтому менен 15 апрелге чейин камакка алынды. Аны камакка алуу өтүнүчүн сотко аскер прокуратурасынын тергөө башкармалыгынын башчысы берген. Райондук соттун маалыматында шектүүгө кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен кине тагылды. Тилек Абдыкалыков тууралуу ачык булактарда кенен маалымат жок. УКМдун коррупцияга каршы кызматы жоюлгандан кийин жемкорлук менен күрөш 6-башкы башкармалыкка жүктөлгөн. Камчыбек Ташиев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагалыгынан алынгандан кийин УКМдун бир катар кызматкерлери кармалды. УКМдун Бишкек шаары боюнча башкы башкармалыгынын мурдагы башчысы Элдар Жакыпбеков, УКМдун Чүй облусу боюнча башкармалыгын тергөө бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Бердибек Боронбаев, Элдар Жакыпбековдун жакын адамы деп айтылып жаткан УКМдун мурдагы кызматкери Сыдык Дүйшөнбиев, Жакыпбековдун жакыны деп айтылып жаткан дагы бир кызматкер Шералы Сыдыков атындагы Республикалык спорттук коллеждин директору Айбек Ташматов кармалды. Алардын баарына кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен айып коюлду. Ишти аскер прокуратурасы иликтеп жатат жана козголгон кылмыш иштери тууралуу азырынча маалымат бере элек. Чүйдө банктык картаны пайдалануу менен ири өлчөмдүү алдамчылыкка шектүү кармалды. Чүй облусунда банктык картаны пайдалануу менен ири өлчөмдүү алдамчылыкка шектүү кармалды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. 2026 жылдын 5 февралында Ысык Ата Рибине 1981 жылы туулган КК аттуу жаран арыз менен кайрылып, белгисиз адамдарга карата чара көрүүнү суранган. Анын айтымында 2026 жылдын 5 февралында саат 13:21 чамасында ага тиркемеси аркылуу чалып, 4 орундуу котту айтууну суранышкан. Андан кийин анын элдик банктагы электрондук капчыгынан 1999,6 сом акча каражаты мыйзамсыз түрдө чыгарылган. Бул факты боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 209 беренеси алдамчылык менен кылмыш иши козголду. Ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө милиция кызматкерлери 1984 жылы туулган аттуу жаранды аныкташкан. Ал мессенжери аркылуу жарандардан банктык карталарды сатып алып, аларды криптовалюта биржасында иш жүргүзүү үчүн пайдаланарын айтып түшүндүргөн. Тергөө учурунда 1999,6 сом өлчөмүндөгү уурдалган акча каражаттары шектүүтүт тарабынан үчүнчү жактардан мурда сатып алынган банктык картага которулгандыгы аныкталган. Аталган карта башка жаранга катталган болуп, мыйзамсыз түрдө накталай акчага айлантуу жана андан ары башка эсептерге которуу максатында колдонулган. Кыргыз Республикасынын 96 беренесине ылайык аттуу жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда тергөө тарабынан кылмыштын бардык жагдайлары, ошондой эле бул схемага башка адамдардын тиешеси бар жогу аныкталууда. Тергөө иштери улантылууда. Өздөрүн органдын кызматкери катары көргөзүп, акча талап кылгандар кармалды. Өздөрүн ички иштер органдарынын кызматкерлери катары тааныштырган адамдардын мыйзамсыз ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлду. Бул тууралуу ИИМдин басма сөз кызматы билдирди. ИИМдин ички иликтөө кызматынын кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө өздөрүн ички иштер органдарынын кызматкерлери катары тааныштырып, Бишкек шаарынын аймагында мыйзамсыз аракеттерди жасаган адамдардын тобунун мыйзамсыз ишмердүүлүгү аныкталып, бөгөт коюлду. Аталган адамдар турак жайларда мыйзамсыз ишмердүүлүктү уюштуруу фактыларын аныктоого багытталган кызматтык текшерүүлөрдү жүргүзүү шылтоосу менен жарандардын батирлерине мыйзамсыз кирип, акча талап кылышкандыгы аныкталды. Бул факты боюнча ИИМдин тергөө кызматы тарабынан кылмыш жаза кодексинин 206 беренеси тоноо менен кылмыш иши козголду. Иликтөөнүн алкагында төмөнкүлөр кармалды. 1995 жылы туулган К, 1994 жылы туулган Ж, 1995 жылы туулган С.А.А. Кармалгандардын бардыгы мурда жеке күзөт агенттиктеринин кызматкерлери болушкан. Алдын ала маалыматтар боюнча аталган адамдар Бишкек шаарынын аймагында 15 терек боюнча ушундай эле аракеттерди жасашкан. Мыйзамсыз аракеттерден келтирилген зыяндын көлөмү аныкталууда. Мыйзамсыз ишмердүүлүктүн башка мүмкүн болгон эпизоддорун аныктоо боюнча андан ары тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Жаш жигит пенсионерди 850 000 сомго алдаган деген шек менен кармалды. Милиция кызматкерлери 850 000 сом зыян келтирген алдамчылыктын бетин ачты. Бул тууралуу Бишкек ШИБден билдиришти. Маалыматка ылайык, 2025 жылдын 12 декабрында Бишкек шаарынын Свердлов районунун ички иштер башкармалыгына 1949 жылы туулган О аттуу жаран жазуу түрүндөгү арыз менен кайрылган. Анын айтымында белгисиз адамдар өздөрүн күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери катары тааныштырып, ишенимине кирип 850 000 сом өлчөмүндөгү акча каражатын ээлеп алышкан. Андан кийин алар байланышка чыкпай калышкан.
Бул факты боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 209-беренеси алдамчылык боюнча кылмыш иши козголду. Жүргүзүлгөн ыкчам издөө жана техникалык иш-чаралардын натыйжасында милиция кызматкерлери кылмышка шектүү 2004-жылы туулган кармалып, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процесстик кодексинин 96-97-беренелеринин негизинде ал Бишкек шаарынын ИИБнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда болгон окуянын бардык жагдайларын аныктоого, далилдер базасын топтоого, ошондой эле кылмышка тиешеси бар башка адамдарды аныктоого жана алардын жүргөн жерин табууга багытталган ыкчам издөө жана тергөө иш-чаралары улантылууда.